Сіздерге күлкімішті болады. Мен сізге бір азырқы замандағы ең бір чоң бір оор проблеманы айтам. Мынакей, бұл жерде тұрған қыздарым мен. Мынакей, жаңы тұрмышқа шығам деп даярданып жатқандар. Мына аял алам деп даярданып жатқандар. Үй бүлөлүү болойын деп даярданып жатқан менің жаштарым, менің инилерим, менің нүкөлөрүм, менің карындаштарым, менің қыздарым. Азыр жаш дүйнөдө өтө чоң бір оорлар пайда болгон. Фастфудтан, ошол мезгилде субханалла жеңил кийинип жүрүүдөн, курсагыңарды ачып жүрүүдөн, шыйгылчаңарды ачып жүрүүдөн мен силерди сактангыла деп айтмакмын. Дайыны жок жана флеш, горилла дагы нечесиңер? Маймыл. Ушундай нерселерди ичпегиле деп айтмакмын. Өзүңөрдүн мындай айткан жашоону ПП дебейин, здоровое питание колдон келсе илгеркидей эле койдун майын жегиле. Өзүңөрдүн субхан ден соолугуңарды карагыла. Ар нерсени кыла бербегиле деп айтмакмын. Эркектер айланайындар. Арыганда жанагындай айванча ар ким менен кошуп жүрө бербегиле. Эркектер өзүңөр субханалла ар кай жактан жанагындай бир оокат деп некен өлүп калчу деп субханалла суукта жанагындай бир жүрбөгүлө. Өзүңөр ден соолук карагыла. Анткенсе бизге деген Кыргызстанда эгерде официалды айта турган болсом, мисалы, примерно бир 10-15 миң, 20 миңге жакын уже мындай айтканда аутизм менен ооруган балдар бар. ЗПР, РАС, ЗРР дейт булар. Аябай чоң маселе бул. Өзүңөрдүн ден соолугуңарды карагыла. Өзүңөр моралдык жактан да эч качан чөкпөгүлө. Чөксөңөр деле ошол эле нерсе болот. Баарыңар апатияга түшүп каласыңар. Көпчүлүктөрү, кыз жаштардын көпчүлүктөрү жанагындай бир панический атакаларга болуп калган. Өзүлөр жашагысы келбейт, эч ким менен сүйлөшкүсү келбейт. Бул жан айтпайын деп атканым ушул болчу, анткени мен прямой ушу менен алектенемин. Илгери Зомбиленд деген китептер, кинолор чыккан болчу. Мен ойлоп турмун, булар кандайча бул адамдардын жаныбар басып жүрөт, бирок эмне болот деп. Ошол кино азыр келген, азыр билесиңерби? Силер билбейсиңер ошону. Муну бул энени зыркырап аткан нерсе мен жөн эле коеюнчу десип, бирок эже карачы жооп мен стресс, мен билем эже сиздин стрессиңизди. Анткени себеп субханалла мен сиздин балдарыңызда мен жашайм.